Келечек конушунда жоголгон 5 жашар бала Дордой базарында табылды. Бул тууралуу ШИИ билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ болжол менен саат 15:00 Свердлов райондук милициясына Келечек конушунда 5 жашар Ая аттуу бала үйүнөн чыгып кайра келген жок деген маалымат түшкөн. Издөөгө киришкен милиция кызматкерлери баланы Дордой базарынын аймагынан табышып, ата-энесине тапшырышкан. Москвадагы резоносто жол кырсыгына кыргызстандык 22 жаштагы АИ күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу kginfo.ru жазды. 8 июлда Москвадагы Фрунзе набережныйында мотоцикл менен такси унаасы кагышкан. Таксист 22 жаштагы кыргызстандык бала болгон. 9 июлда Таган райондук соту Кыргызстандын жаранын 2 айга камакка алганы кабарланды. Такси айдоочу жашыл жанганда жылып баштаганда мотоциклист өтүүгө үлгүрбөй калган. Ал катуу ылдамдыкта келип таксиге сүзүлгөн. Натыйжада транспорт каражаттарынын 2 тең күйүп кеткен. Мотоциклда бара жаткан адам алган жаратынан улам кийин жан берген. Каза болгон 25 жаштагы Александр аттуу бала Россиядагы миллиардер Владимир Маруговдун баласы болуп чыккан. Ал эми кыргыз бала жеңил жаракат алгандыгы жазылат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка дагы чакыруу жиберилди. Бул тууралуу мурдагы президенттин талапкерлери билдиришти. Маалыматка караганда чакырууну милиция кызматкерлери 10 июлда Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө жеткирип беришкен. Анда Атамбаев күбө катары 11 июлда эртең менен тергөө кызматына барышы керектиги жазылган. Ушуну менен ага экинчи жолу чакыруу жиберилди. Биринчиси 8 июлда берилип, ал кезде Атамбаев Кой Таштагы үйүнүн алдында чогулуп турган талапкерлери менен жолугушууга чыккан. Учурда суракка барбай турганын айткан. Буга азыркы бийликке ишенбестиги жана мыйзамсыз иштер орун алып жатканы жүйөө келтирип, бардык суроолор боюнча өзүнүн юридикалдык өкүлү Сергей Сласаревке кайрылууну сунуш кылган. Сласарев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрылуу жиберип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирип жатат. ИИМдин тергөө кызматы Кримтөбөл Азиз Батукеевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтөөдө. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан.